Рахмат, Мадумаров, бүтін Қырғызстан. Алмас Мырза, сіз абдан тура суроо бердиңиз, биз карап көрөбүз деп жакшы көнүптүрсүз, жакшы үйрөнүптүрсүз. Депутаттар берген суроолордун деле унутуп эле калат, бирок сиз жакшы бир мүнөз калтырып коесуз да. Сиз менен чогуу иштешебиз, абдан туура бердиңиз, керемет суроо бердиңиз, тим эле мен ойлоп атканды бердиңиз деп. Кайдан үйрөндүңүз ушундайды? Адахан Кимсамаевич, чоң рахмат. Биринчиден мен азыр бекийлик болуп жатам. Анан эске алабыз, ойнонолу, сунушуңар дегенде бекиткенден кийин анан чечели мынтел деп айтайын, азыр анан бекийлик жатып кантип айтам сиздерге. Ооба чечем деп. Туура. Туура эмес суроо берип атса, туура эмес деп айтыш керек. Анан муну чечебиз, карайбыз дегенде бир аз оор болуп калат. Мен карасам бүт эле баягы Түндүк Айова, Америка, Джон Хопкинс, Варшава, эл аралык университеттерде иштеп жүрсүз. Совет билим берүү системасына кандай карайсыз? Совет билим берүү системасы учурунда өзүнүн доорунда өзүнүн баягы эмгек рыногуна жараша абдан күчтүү жана сапаттуу билим берген. Мен бүгүнкү күнү совет билим берүү системасынан көп тажрыйбаларды алып калышыбыз деген түшүнүктөмүн. Улуу мундун, улуу окутуучулардын жакшы калыптанган тажрыйбалары бар. Булар педагогдордун, булар сөзсүз уланыш керек. Кардиналдуу түрдө ал нуктан тайып кетүүгө мен каршымын. Ошол эле Макаренколордун методдорунан баштап баарыбыз тең, булар мен как педагог илимпоз катары, булар менин изилдөө темаларым. Мындайча айтканда, бирок бүгүнкү күнү ошолорду эске алуу менен биздин жаңы келечектин шарттарына жараша ошо билим тутумун калыптандырышыбыз керек болуп атат. Рахмат. Жакшы бой, жакшы пикир, практикага ашыш керек. Советтер Союзунун билим системасынын мыкты экендигин Англиянын билим берүү министри жакында жарыялады, расмий түрдө жарыялады. Англия бүтүндөй орто билим берүүнү совет системасына өтүп бүттүк деп жарыялады. Кандай дейсиз? Эң туура ой, бул макала мен да таанышмын. Биз мындайча айтканда бул 30 жылда деле ошо Советтер Союзунун убагындагы инерция менен келдик окшойт. Бирок баягы мугалимдер тармагы билесиздер, булар чыгармачыл жана энтузиасттар болгондуктан Кудайга шүгүр азыркы күнү баягы билим берүү тармагы ошол нуктун тегерегинде иш алып барып келди. Жанагындай шарттарын көтөрүп берип, статустарын көтөрүп берип, ошо инновациялык жаңы баягы технологияларды киргизе алсак, анда биздин ошол тажрыйба менен экөө кошулса, баягы Кыргызстан мугалимдерин жакшы бир жыйынтык чыгат деген үмүттөмүн. Менде да ошондой үмүтүм бар. Сиз англо-саксонский системага карайсызбы, же романо-германскийге? Мен эки жакта тең, анткени баягы мен Германияда окудум, билим негизи базам Германия тарап, бирок кийинки илим изилдөө тармактарым көп Англия, Америка жакка байланышкандыктан ушундай бир баягы көп тармактан карасак болот. Себеп эки системанын ортосундагы ичиндеги баалуулук эки башка. Эң туура белгиледиңиз. Биз негизи Убакытты токтотуп турсаңар. Негизинен өзүңүз жакшы билесиз, Адахан Кимсамбаевич, СССРдин билим берүү системасы негизинен бул Германиянын билим берүү системасы менен тогошкон, бири-биринен көп көчүрмөлөр бар экенин байкоого болот. Мен ошо жогорку окуу жайды Германияда бүтүргөндүктөн абдан жакшы нерселер бар. Америка Кошмо Штаттары баягы либералдык деңгээлде өздөрүнүн баалуулуктарына жараша билим берүүсүн калыптандырышкан. Менин оюмча, айрыкча кесипчиликке даярдоо боюнча Германия тараптыкы көбүрөөк жагат мага. Ал эми жогорку окуу жайларда эркиндикти берүү жана изилдөөгө шарт түзүү боюнча Америка Кошмо Штаттарынын мисалы жакшыраак. Мектептер тармагында жогоруда жакшы белгиледи, Алтынбек Турдубаевич, бул Финдердин, Сингапурдун мисалдарын, Эстониянын мисалы мына бизге окшогон өлкө, ошолорду карап көрсөк жаңылбайбыз деген ойдомун. Рахмат. Баллон системасынан баш тарта алабызбы? Баллон системасынан баш тартууга болот. Мунун баягы биз эл аралык документтерибиздин нострификация болуш үчүн бир системанын алкагында иш алып барган бизге жеңил болуп жатат да. Ошо биздин бүтүргөн дипломдорубуз сыртта таанылыш үчүн, анткени бүгүн биздин бүтүрүүчүлөр бир эле бизде эмес, сыртта да иштеп жатышат. Бирок баллон системасы бүгүнкү күнү мисалы магистратураны 2 жыл, 3 жылда белгилегендиги учурда дүйнөдө баягы билим берүү илим тармагы ушундай тез темп менен өнүгүп жатат. Бүгүн адамдар жашоодо бир гана жогорку окуу жайды бүтүрүп, бир кесиптин ээси болбостон, баягы адамдардын өмүрү узарып, ден соолуктары чыңалып, баягы өсүп жатат да коэффициент. Андыктан биз балким керек болсо адамды жашоосунда 2 жолу окутууга, 2-3 билим берүүгө багыттаган системаны киргизиш керек болуп жатат. Балким баллон системасын кайра талкуулоонун мезгили да келип баратат окшойт. Рахмат. Менимче Союздун мезгилиндеги кесипкөйлүгүн жогорулатуу деген институттар кайра иштеш керек да.
Мына ошол эле сиз айтып аткан эле баллон системасы. Бирок Советтер Союзу ушундай керемет дүйнөдөгү илим, билим деген Англия ошон үчүн жарыялады. Биз Совет системасына мектептерди өткөрүп бүттүк деп. Атаң Кимсабаевич, жогоруда бул боюнча баягы негизги ой пикиримди билдирдим. Бирок сиз белгилегендей системаны кайра карап чыксак болот негизи. Ошого убакыт келип калды. Анткени талап башкача болуп жатат. Бүгүнкү күнү жаштардын да талабы өзгөрдү. Экономикалык талаптар да башкача. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн тилекке каршы сапаты бүгүн талапка жооп бербей жатат. Бул анык. Андыктан сиз айткан сунуштар толук жүйөлүү. Рахмат. Менин каалоом ушул. Сиз баягы орто кесиптик окуу жайларды калыбына келтиришиңиз керек. Бүгүн орто кесиптик окуу жайлардын популярдуулугу аябай жогору. Жогорку адистеги жумушчуларды даярдоо деген. Электр ширетүүчү, газ ширетүүчү, электрик деген мына ушул кесиптер жокко чыгып кетти Кыргызстанда. Атаң Кимсабаевич, абдан жакшы белгиледиңиз. Бизде 99 азыр башталгыч кесиптик жана 142 орто кесиптик окуу жайлар бар. Негизи өнүккөн өлкөлөрдү карай турган болсок, пирамидада эң негизги тармакты башталгыч кесиптик, андан орто кесип, анан жогорку окуу жайлардын саны түзөт. Бизде пирамида бүгүн тескерисинче 33 000 бала бүгүнкү күнү башталгыч кесипчилик окуу жайда окуп жатса, 220 000 студент жогорку окуу жайда тарбияланып жатат. Мындай айтканда биз дипломдуулардын армиясын чыгарып жатабыз, бирок эмгек рынок чындыгында аны талап кылган жок. Сиз айтканга толук кошулам. Биз керек болсо баягы Советтер Союзунун убагындагыдай ошо 10-11-ди бүтүп атканда балким кесип үйрөнүү жагынан путууларды атсак деп жатабыз, баягы достук берсек деп атабыз ошолорго. Ишиңизге ийгилик каалайм. Эгерде билим берүү концепциясын, стратегиясын жаңылап чыккан болсоңуз кош колдоп колдойбуз. Бирок Совет системасына сөзсүз бир кыл чайып карап коюшуңузду суранам. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Кимсабаевич, чоң рахмат. Мен өзүм тарых илимдеринин докторумун. Тарыхта жакшы бир сөз бар. Тарых бул келечекке көпүрө деп. Биз келечегибизди кургубуз келсе, сөз тарыхтан сабак алып, эсептешип, ошол тажрыйбаны колдонушубуз керек. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз